Нуржигит Кадырбеков бааны негизсиз кымбаттаткандарды жазалоо керек. Жогорку кеңештин Иман Нуров фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков товарлардын баасын негизсиз көтөргөн ишкерлерге кылмыш жоопкерчилигинин киргизүүнү сунушташты. Бул тууралуу депутат жогорку кеңештин жалпы жыйынында билдирди. Совет доорунда спекуляция үчүн кылмыш беренеси бар болчу. Аны кайра алып келүүгө убакыты келди окшойт. Азыр экономикалык каатчылык келе жаткандыктан айрым ишкерлер эч себепсиз эле товарлардын баасын көтөрүп жатышат. Алар жөн гана арзан сатып алып кымбат саткысы келет. Муну жазалаш керек, деди ал. Эл чындыкты билсин. Манас аэропортунда 100 000 сом пара алып жаткан чегарачы кармалды. Манас аэропортунун көзөмөл өткөрүү пунктунун жетектөөчү адиси 100 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз борбору билдирди. Маалым болгондой, сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 343 беренеси оппузалап талап кылуу боюнча кылмыштын негизинде Кытай жаранынан 100 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан учурда Бишкек шаарында чегара кызматынын офицери улук лейтенант КК кармалды. Манас аэропортунун адиси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып $3000 талап кылгандыгы такталган. Учурда ал убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Эл чындыкты билсин. Бийиктиги 20 метр долоңго түшкөн кар көчкүдөн улам Бишкек Нарын-Торугарт жолу ачыла элек. Кечээ 17 мартта Бишкек Нарын-Торугарт унаа жолундагы долоонун ашуусуна түшкөн кар көчкүдөн улам жол ачыла элек. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. 18 март саат 12:00 карата Бишкек Нарын-Торугарт унаа жолуна түшкөн кар көчкүнүн 19170 метр куб көлөмү тазаланды. Унаа жолдун 294 чакырымы жалпы көлөмү болжол менен 225 000 метр куб кар көчкү түшүп, анын 47 000 метр кубу жолго түшкөн. Ал эми жолдун 296 чакырымында болжол менен 900 000 метр куб кар көчкү түшүп, анын 38 250 метр кубу жолго түшкөн. Түшкөн кардын бийиктиги 15-20 метр, узундугу 200-250 метрди түзөт. Такталган маалыматка ылайык жабыркагандар жок. Учурда жол убактылуу жабык. Тазалоо иши жүрүүдө деп билдиришти өзгөчө кырдаалдар министрлигинен. Эл чындыкты билсин. Меники туура Алымкадыр Бейшеналиев Эрнис Акрамовдон кечирим сурабай турганын айтты. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев хирург Эрнис Акрамовдон кечирим сурабай турганын айтты. Бул тууралуу ал Супер кечи порталы сайтына байланышканда билдирди. Мен андан эч качан кечирим сурабайм. Меники туура. Менин кызматтан кетишимди эл сураган жок. Эл суранса кызматтан кеттим. Мен бардыгын туура кылдым, дейт ал. Анын акыркы кадамдарын президент Садыр Жапаров кандай кабыл алып жатканын билбей турганын айтты. Кечээ 17 мартта депутаттар аны сындап президент буга реакция кылышы керектигин айтышкан. Эл чындыкты билсин. Украинанын президенти Владимир Зеленскийге Нобель тынчтык сыйлыгына көрсөтүлдү. Мурдагы жана азыркы европалык саясатчылар Украинанын президенти Владимир Зеленскийди Нобель тынчтык сыйлыгына көрсөтүүнү сунушташты. Бул тууралуу РБК сыйлык комитетинин сайтына таянуу менен билдирди. Маалыматка ылайык кайрылууда саясатчылар сыйлыкка талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтүн тарыхый жана болуп көрбөгөндөй окуяларга байланыштуу. 2022 жылдын 31 мартына чейин узартуу зарылдыгын билдиришкен. Бул президент Зеленскийди жана Украина элинин Нобель сыйлыгына көрсөтүлүшүн камсыз кылуу үчүн зарыл деп белгилешти демилгенин авторлору. Эл чындыкты билсин.